Биздин эки дарыгер YouTube каналыбызда биз панкреатит жөнүндө тема козгогонбуз. Бул тема боюнча аслында аябай көптөгөн суроолор болуптур. Ошол суроолор боюнча сурооңуздарга жооп бергим келип атат. Панкреатит оорусу бул ошол уйку бездин сезгенүүсү. Бул жаз күз айларында же болбосо сиз диетаны бузганда, убагында дарыланбаганда, же болбосо определенный бир дарыларды узак убакытка ичип жүргөндө, же болбосо арак ичкенде бул оору кайра козголушу мүмкүн. Оорунун белгилери ар кандай болот. Оору үстүңкү ушул курсак бөлүгү ооруйт, ал курчап ооруйт, белги чейин бериши мүмкүн. Жана ошондой эле ал 3 бөлүктөн тургандыктан, башы, денеси, куйругу болгондуктан баш ооруса көбүнчө оңго барганда оорду оорутойт. Телосу болсо ушул ашказандын тушу ооруйт, ал эми куйрукчасы болсо сол кабырга ооруйт. Анан көбүнчө ал опоясывающий боль деп коет. Мындай кур сымал курчап оорутат. Оору катуу болушу мүмкүн, ар кандай спазмолитиктерди ичсеңиз да жардам бербеши мүмкүн. Жана ошондой эле оорунун фонунда кусуу пайда болушу мүмкүн, который не приносит облегчение. Кускандан адам жеңилдебейт. Оозуңузга дайыма ачуу келиши мүмкүн, оозуңуз кургашы мүмкүн. Бул оорунун кесепетинен сиз сахарный диабетке чалдыгып калышыңыз мүмкүн. Ошол сахарный диабеттин да белгилери байкалат. Бул ошол суусоо, чаңкоо, жана ошондой эле суюктукту көп ичип алгандан кийин кичүү зааранын көбүрөөк чыгуусу. Түнү менен ошол заарага дааратканага чыгуу. Жана ошондой эле бул оорунун эңдегин бир себеби, больнойлордун көп кайрылганы бул ошо ич өтүү болот. Ич өткөндө 4-төн 6 жолу жана андан да жогору болушу мүмкүн. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, сиздер эмнеге ичиңиздер өтөт. Анткени панкреатит болгондо көбүнчө адамдар майлуу, куурулганды жакшы көтөрө албай калышат. Аны жегенден кийин анан ошо ич өтүү башталат. Жана ошондой эле больнойлордо фобия деген да бар. Ошо тамак жегенден коркуп башташат. Эгер жөнөкөй адам тамак жегенде ойлонбой жей турган болсо, бул жерде уже адам ойлонуп жейт. Ушул майлуу тамакты жегенден кийин ичим өтпөйбү, же болбосо ушул алманы жегенден кийин ичим өтпөйбү деген ойлор каптайт. Ошонун кесепетинен дагы көбүнчө больнойлор тамактан отказ кылып, көбү арыктап кеткен, азып кеткен учурлар да көп. Андан сырткары ошо ич өтүү дагы адамдын азуусуна калий, кальций, организмге керектүү минералдардын суунун чыгып кетишинен дагы адам бат арыктап кетет. Жана ошондой эле териде өзгөрүүлөр болушу мүмкүн. Адам кечке ич өтөрсө ошо жашоосунун, жумушунун качествосу өзгөрүшү мүмкүн, уйкусу жок болушу мүмкүн. Ушунун баары себептер. Алсыроо, бачарчоо, эгер воспалительный процесс выраженный болсо, температура чыгуусуна чейин алып келет. Жана ошондой эле лаборатордук өзгөрүүлөр бар. Ошол кандагы амилаза, липаза ферменттердин көтөрүлүшү, ошол курч түрүндө. Жана ошондой эле эң негизгиси бул заң. Эгер өзүңүздүн заңыңызды дааратканага барганда байкасаңыз болот. Дааратканага баргандан кийин заңыңыз ошо мазевидный болуп, мындай вазелинге окшоп липкий болуп, жуугандан кийин жакшы кетпесе, бул ошол панкреатиттин же болбосо малабсорбциянын белгиси деп саналат. Бул деген сөз майдын жакшы эрибейт дегендигин билдирет. Андан сырткары жыты бузулат, өңү бузулат, саргыч болуп, жана ошондой эле кал неоформленный деп коет, кучакташпаган каша же андан да жижа түрүндө болушу мүмкүн. Жана ошондой эле заңдын көлөмү нормадан көбүрөөк чыгат. Андан сырткары жыты бузулат. Баргандан кийин ошол ичиңиз өтүп кыйналууңуз мүмкүн да. Андан сырткары ошол кал анализин тапшырсаңыз, ал жерде ошол эрибеген майлар, жана ошондой эле белоктор, мышечный волокна деп коет, ошондой эрибеген тамактын калдыктары чыгат. Мунун баары ошонун признагы болуп саналат. Эгер сизде панкреатит бар болгон болсо, ал өнүкөт экенин, сизди жыл сайын беспокоить эте турганын билген болсоңуз, убагында дарыгерлерге кайрылып, жылына бир жолу УЗИ өтүп, же болбосо ошо күчөп турган маалында келип кайрылып, анализдерди тапшырып, бейтаптар дарылансаңыз болот. Дарылануу жолдору өзүнүн сизге врачыңыз түшүндүрүп берет. Бул сиздин диетаңыздан башталат. Негизи эле панкреатит болгондо холод деп коет. Ошо күчөп турган, оору күчөп турганда 3 күн ичинде строгий диета стол номер 0 деп коет. Бул 0 деген сөз тамак ичүүнү токтотуу. Канча деген тамак ичкен сайын ашказанга канча тамак түшсө, ошончо уйку без согун бөлүп, уйку без кыйналат. Уйку без кыйналып аткан учурда тамак жебей, ошол учурда диета кармаганыңыз жакшы. Бул куурулган, майлуулар болбойт, ачуу болбойт, ошол эле фастфудтар болбойт, арак категорически болбойт, потому что арак ичкенде панкреонекроз болушу мүмкүн. Сиздерден эки дарыгер YouTube каналына биз көптөгөн суроолорду алдык. Бул суроолорго жооп бербей койду деп таарынбаңыздар. Көбүңүздөр
ал жерге дары дармектер жөнүндө сурап, же болбосо өзүңүздүн диагноздарыңыздарды сурап, же УЗИге түшүрмөлөр результаты ушундай деп жазган экенсиздер. Тилекке каршы биз бейтапты көрүп, ошол бейтапты обследование кылып, анализдерин тапшыртып, УЗИлерин өз көзүбүзбү көрмөйүнчө ошо комментарийга жазып коюу, ошол жерден кыска мөөнөттө баарыңыздарга жооп бере албайбыз. Бул үчүн сиздерден кечирим сурайбыз. Эгерде сизге булардын баары кызык болсо, ошо сизге ошо жакын жашаган жериңиз болобу, кайсыл жер сизге удобный, убактыңызды бөлүп өзүнүн ден соолугуңуз үчүн барып убагында кайрылганыңыз жакшы. Анткени дегенде бунун диетасы дагы, дарылануусу дагы сизге дарыгер түшүндүрүп бериш керек. Эми диета боюнча кыскараак айта кетейин. Бул ошол эле майлуу, куурулган жебейсиз. Диета стол номер 0 деп коет, обострение болуп атканда 3 күн голод холод болот. Бул ушул жерге муздак коюу же болбосо 3 күн мындай грубо айтканда голодать надо. Экинчиси бул болсо диета стол номер 5. Бул 5 болсо өт жолдоруна, боорго жана уйку безге арналган диета. Бул жерде сиз болсо куурулган, майлуу, ачуу жана ошондой эле сиз өзүңүз жакшы билесиз кайсыл тамактарда сизде дискомфорт пайда болот. Ошол эле ичкилүү, ошол эле ичүүтү, ошол тамактарды эскече эткениңиз жакшы. Жана ошондой эле алкоголдук ичимдиктер. Азыркы күндө аябай жаштар арасында же болбосо бир определенный работниктер тарабынан, мисалы үчүн бул шведе иштеген таксисттер тарабында энергетиктерди ичүү көп болуп жатат. Ошолорду энергетиктер, ошолордун баары козгоп коюшу мүмкүн. Же болбосо сиз ичкен узак убакытка өнөкөт ооруңуздан ичкен лекарственный препараттар дагы ооруну козгошу мүмкүн. Лечениясына карап келсек, лечениясын сизге только врач жазып берет. Бул гепатологдор, терапевттер же болбосо гастроэнтерологдор жазуусунда. Бул жерде обязательно ферментный препараттар болот. Аларды сиз узак убакытка ичесиз. Бир ферментный препарат жардам берсе, экинчи ферментный препаратка подключать эткенге туура келет. Анткени ферментный препараттарды жазуусунун себеби сиздин уйку безиңиз ал ферменттерди иштеп чыкпайт. Аны биз ошо кошумча кылып сизге жазып беребиз. Бирөөңүздөр жазып турсуздар, мага крион жардам бербейт деп. Криондун эми ар кандай дозировкасы бар. 10-го, 25-го, 50-го. Сизге кандай дозировка тандалганын биз туура билбейбиз. Андан сырткары спазмолитиктер жазылат. Же болбосо ошол ашказандын кислотасын блокировать эте турган, ашказанга күч келтирбей турган дарылар жазылат. Анткени ашказанга күч келсе, уйку безге да күч келет. Жана башка көптөгөн дарылар бар. Дарыларды биз ошол интервьюдан айтып бере албайбыз. Сиздер келсеңиздер өзүңүздөргө жазып леченияңыздарды тандап беребиз. Өзү уйку без бул аябай капризный органда. Эгер башка мисалы үчүн боор оорусу болсо, боор оору көп чыдап, нервный окончание жок болгон үчүн больной чыдап оору байкалбай жүрө берет да. А уйку без болсо андай эмес. Уйку без эгер кандайдыр бир жери воспаление болсо, өзүн алып ализ деп коет, жеп баштайт. Мен төмөнкү интервьюларымда да айткам. Бул жөнүндө ошон үчүн да айтып бергим келип атат. Эгер сиз уйку безиңизди жакшылап дарылабасаңыз, убагында кайрылбасаңыз, өнөкөт панкреатит, сахарный диабетке өтүп кетүүсү мүмкүн. Анткени бизде бул орган эки функцияны аткарат. Сахарды жөндөмгө салат инсулин аркылуу, экинчи функциясы бизге ферменттерди иштеп чыгып берет. Ферменттерди иштеп берген экзокринный функциясы бузула турган болсо, органга күч келет да, кийин сахарный диабет кошулушу мүмкүн. Эгер сахарный диабет кошулган болсо, бул денеде канча кан тамыры болсо, ошонун баарын жабыркатат. Көздүн көрүүсү начарлайт, бөйрөктүн иштеши начарлайт, буттун сосуддары начарлайт, жана ошондой эле мээнин, жүрөктүн кан тамырларынын баары начарлашына алып келиши мүмкүн. Ошол себептен эгер сизде панкреатит бар болсо, жылына бир жолу УЗИ өтөсүз, ферменттер тапшырасыз, зам тапшырасыз, андан сырткары сахарга тапшырып туруңузду сизге кеңеш бермекмин.